Бұл байкелерге түсіндіріп қойыңызшы мыйзамды. Бұл жер қоғамдық жай деп. Байке, сіз камераға түртіп отпайсыз ба? Бұл жер қоғамдық жай. Қармаған жоқпын камераға. Қармаған жоқсың. Шықты. Қайда әкет? Бұл жер қоғамдық жай. Мен түсініп қойма. Қоғамдық жай. Мен қармаған жоқпын. Мен үйімден жоқпын. Мыйзам үйде тұрады да ручка. Неге кіргізбейсіңдер байке бұл жерге? Камераны өтіп жоқ біз ба? Неге тартқан ғой қоғамдық жай ғой. Мұндай мыйзам бар ғой. Мен тартқан жауап береді деп. Ассалаумағалейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бул жер Бишкек шаарындагы Бишкек парк соода борбору. Ичине кирген болбойбу? Камера менен с разрешенияда. Кимден уруксат турат? Хозяин Бишкек паркынан либо администрациядан. Сделаю. Сен деле немного. Бирөө конокко келип Үй эмес да коомдук жай да үй эмес да. Бирөөнүн үйүнө кире албайбыз, албетте. Эч ким кире албайт бирөөнүн үйүнө. Бирок коомдук жай да. Ассалаумағалейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Эгер бизге колдоо көргөзөт десеңиздер, кыргыз тилинин жана эми тилибиздин өнүгүүсүнө салым кошкуңуз келсе, биздин Айтилек Орозбеков YouTube каналыбызга жана Instagram баракчабызга катталып, жакты белгисин басып, ой пикир калтырганды унутпаңыздар. Себеби бул сиздер тараптан бизге чоң жардам болот. Жана бизди дагы алдыга иштегенге, жакшы иштерди алып барганга чоң шык берет жана шыктандырат. Ассалаумағалейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бул жер Бишкек шаарындагы Бишкек парк соода борбору, борборубузда эң чоң соода борборлордун бири. Бул жерде да мамлекеттик тилди, кыргыз тилин жакшы сыйлашкан эмес, ичинде да, сыртында да. Мисалга кирип баратканда эле бул жерде мына унаа токтотуучу жайды расмий тилде, анан англис тилинде жазышкан, кыргыз тилинде жок. Ошону эле кайра бул жагында да чоң кылып, чоң эле кылып жазып койшкон мынакей. Парковка деп орус тилинде, англис тилинде, кыргыз тилинде жазылган эмес. Бул Бишкек парк соода борборунун ичинде да ушундай мыйзам бузуулар, тилди сыйлабастык, кыргыз тилин сыйлабастык, мамлекеттик тилди сыйлабастык жерлер бар азыр. Аны ичине кирип көргөзөбүз. Ассалаумағалейкум байке. Мен атым Айтилек. Атым Айтилек, жөнүм Орозбеков, Кыргыз Республикасынын жаранымын. Жетекчиликке жолуксам болобу? Кыргыз тили боюнча. Кыргыз тили боюнча? Жолуктура аласызбы? Чакырып койсоңуз болот. Хозяин менен бе? Администратор жетекчилик кошулму? Өзбек байке байланышка. Азырга чейин бери тартып көрсөк болобу биз, Мындай киде, баштаганда. Ичине кирген болбойбу? Камера менен с разрешенияда. Кимден уруксат сурайсыз? Хозяин Бишкек паркынан либо администрациядан. Өзбек байке. Мына бул Бишкек парктын кире беришиндеги эле расмий орус тилинде жазылган, андан кийин англис тилинде жазылган, кыргыз тилинде эч кандай жазышкан эмес. Бул бир эле жерде эмес, Бишкек парктын бардык жерлеринде ушундай кирүү чыгуу деген барын орус тилинде, англис тилинде жазышкан. Байке, негизи бирок бул жер коомдук жай болгондон кийин ичине кирип тарткан болобу? Мыйзам жок берет да туурабы? Бирок мындай немесин администрация эмелерин Ички тартипти. Мыйзам үйдө турат да ички тартипти. Бирок эскертип коюш керек да, мен деле Эместен эскертип койдум, ошо кирип баратабыз деп. Мына ошо азыр мен деле бүтөйүн деп атпаймын байке. Алло. Алло. Талгар байкени эмеге ресепшнга чыгып калсаңыздар, мынакта эмеге жатыр. Коомдук векил. Кыргыз тил боюнча эметкени. Тартканы могу жазуулар англисче, орусча депчи. Сасырып Оптика есть, оптика. мындай карамасаң. Канча мүнөттө келет байке? 5 мүнөткө жетпей эле келет да, бат эле келет. Биринчи кабатта эле отурабы? Я. Биринчи кабатта эле отурабы? Негизи. Айта албайм точносын. Мен эми алда карап тартайм. Анда могул жер тартып келе берчи, могу жаткана жакта. Эми уруксат да киргенге турабы, негизи. Уруксат жакта спорт өткөн. Бирок жакын эмесин администрация эмелерине курс сделать. Сен деле үйүңөргө бирөө конокко келип Үй эмес да коомдук жай да байке, үй эмес да бул. Бирөөнүн үйүнө кире албайбыз, албетте. Эч ким кире албайт бирөөнүн үйүнө. Бирок коомдук жай да.
Тартып келе беріңізші келші. Байке, бұл ажатхана жаққалар. Байке, жүр. Ол жер тартың. Камераны қойып қойыңызшы. Не? Кім? Сонда келді. Келсер? Тартқан ол Нөл ой этажға. Не? Мейзам жоқ қой. О, туалет жағына келсер, кіріп көрасыз. Tamam. Байке, негізі мейзам жол береді, білесіз бе? Қомдық жайы тартқанға. Иә. Az administratör жооп берет. Мен администратор жанында мені күтіп отырмын, келбей деді. Камераға жақындаңыз, Байке. Жыл ба? Не үшін? Мейзамды сыйлай қойсаңыз. Иә. Саламатсыз. Келеді администратор? Келеді, түшіп келді. Неге кіргізбейсіңдер, Байке, бұл жерге? Камераның өтірі болып кез бар? Неге тартқан ғой, оңдық жай ғой. Мұндай мейзам бар ғой. Келді ата, Мейзам өз жол жооп берет деп. Мына ушундай Бишкек парктын коопсуздук кызматы. Неме? Самасбек. Сизби жетекчилик, И менеджер. Менин атым Айтбек, жөнүм Орозбек. Кыргыз Республикасынын жараныбын. Байке, мен мамлекеттик тил кыргыз тили боюнча келдим. Сиздерде бүт англис тилинде, орус тилинде жок турбу, ошо неге кыргыз тилинде жок деп. Кыргызстан болгондо. Берсем ал жакта жазбай атасыздар. Көргөзүп коеюн ошо, мына кирүү чыгуу дегенде бири кыргыз тилинде жок экен. Кирүү чыгуу да? Тек жерде түшүнүз көргөзүм. Анан эшикте жана унаа токтотуш жай дегенде алдагы орус тилинде, расмий тилде, анан англис тилинде жазылып турат. Неге кыргыз тилинде жок деп, мына Байке, буларды көрдүңүзбү? Булар эми замен болот жакында. Булар жаңы торговый центр ачылганда коюлган эмелер да. Булар жакында замен болот. Неге ушул боюнча эскертүү берди эле кыргыз тил комиссиясына же бир мэриядан келип, мамлекеттик тилде жазыш керек деген. Мен келгиче может бергендир, но Сиз жакында эле келдиңизби? Мен келгенде, но андай нерсе. Азыр Байке, анда ушуну мыйзамды сыйлап же мамлекеттик тилди сыйлап, кыргыз тилин сыйлап, муну алып кое аласыздарбы? Жок, мындайдан азыр көп да. Мунун баарын азыр алып жетишпейбиз да, но алынат и так булар. Алмаштырабыз деп. Мен руководство ошо эмелерин эсептеп мында сметасын. Анан мыналар мисалга сиздер могу ижарага алгандарга да сиздер жооп бересиздерби мыйзамда мисалга? Арендаторлорго? Не? Тегилерде көрдүңүзбү Байке? Бүт орус тилинде, кыргыз тилинде жок мисалга. Оюн зоок дегендерди көрдүңүзбү? Кинотеатры деп жазып атат ушулардын баарын. Бул да тоже ошо торговый центр ачылганда илинген нерселер да. Ошондон бери алмаштырылбай турат да. Канча күндө алмаштырабыз деп сөз бересиздер анда? Эми муну мен руководство менен согласование кылыш керек. Руководство менен сүйлөшүм керек, Бир аларга ай, сунуш киргизишим керек. 15 күн канча? Эми руководство кандай десе, мен ошону жоопту сиздерге айта алам. Мен ага чейин бир мыйзам бар Байке, эгер сиздер ошондой кылбасаңыздар, мен барып мисалга мэрияга арыз жазам, сиздерге айыппул салынат, мамлекеттик тил. Могу байкелерге түшүндүрүп коюңузчу мыйзамды, бул жер коомдук жай деп. Байке, сиз камерага түртүп атпайсызбы? Бул жер коомдук жай. Кармаган жокмун камераны. Кармаган Жөн эле токтотуп. Мындай Байке. Бул жер коомдук жай. Мен түшүндүрүп коем, а? Коомдук жай сиздин Мен үйүңүзгө кармаган келген жокмун, жокму? мен үйүмдөн жокмун. Ошону түшүндүрүп коюңузчу Байке. Бул жер коомдук жай болгондон кийин Просто тартыш керек. мындай, тура эле коомдук жай го. Но просто биз как жетекчи катар, эми булар дагы бир жумуш аткаруучу да. Анан булар да бирөө сурап коюнат. Мен чалдым, например, резко эле келбедим. Мага деле, например, камера тартып атат же тигиндей мындай деп эчтеке маалымат менен чалган жок. Мага чалды, просто мен келдим сиздерге түшүндүрүп. Анда мен көрүүчүлөргө айтып коеюн, урматтуу көрүүчүлөр, бул жердин жетекчиси буйруса алмаштырабыз, мамлекеттик тилди сыйлап, жакын арада алмаштырып коюп, анан кийин чакырып коесуздар биз да. Буюрса келип, мына кыргыз тилинин Бишкек паркы сыйлайт экен деп сиздер тартып коесуз. Чоң рахмат. Жетекчилер менен сүйлөшөбүз. Мен бул жерде баягы как менеджер катары жетекчилер менен сүйлөшөбүз. Жетекчиге айтам, мен ушундай келип кетти, ушундай деп. Анан жетекчи канча күндө эме кылат, эме болсо мен сиздерге кабар алам. Рахмат Байке, чоң рахмат. Коопсуздук кызматынан эметип коесуз. Алла жашатсын. Байке, сыртындагы
жанагы парковка деп турган сөз Бул унаадып койчу бул аны алмашып атканда эми ошону да чоң. рахмат сизге.